Саламатсыздарбы? Биринчиден аты жөнүм болсо Борошов Эрлан Даниярович, жашым 24-тө. Азыркы учурда Кыргыз улуттук консерваторияда Калым Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваторияда окуйм. Жеке ырдоо бөлүмүндө. Сахналарга чыгып жүрөм, ырдайм. Жакшы көргөн ушу ырчылар Керим Туропов агабыздын ырларын ырдайм. Ошол өзүмө бир максат коюп жүрчүмүн, бир баламды артист кылайын деп, ушундай өзүм ырдаганды жакшы көрчү элем да өзүм. Анан артист болоюн деген оюм да болуп калчу, эми союз убагында жакшы иш кылсам музыкальный школага азыраак болуп, азыркыдай эмес, эми мурункудай. Ошентип боло албай калгам да. Анан кийин өзүм ошо кыялданчумун. Ырчы болсомбу, артист болсомбу деп. Анан кийин ушул баламды кичине ырдап калганын байкап калып, анан кийин алып баргам ошо 6 жашында. Алып барып өтүп кеттик ошентип эле. Слух жакшы экен, бачым эле Абдыраевка барганда слух жакшы экен. Кирип туруп эле бачым эле чыга калдык. Ошо балам өтүп кетти ошентип, анан өзүм өткөндө сүйүндүм аябай. Негизи ушул 12 микрорайонда садикте кезинде эле, бала бакча кезинде эле ушу методистте же фортепиано ойноп калса, же музыкаларды коюп калса, ошого бийлеп, ритмге туура түшүп, ошондо папам айтыптыр да, атамачы, могу балаңдын ритми жакшы бар экен, слуху бар экен, ушу Абдыраевка алып барып көрбөйсүңбү депчи. Анан ошо Кудайдын буйругу менен ошо окуу жайга барып тапшырып калдык да. Ошо бала кезимден бери негизи искусствого чөйрөсүнө аралашып келатам. Эрлан төрөлгөндө жош болуп төрөлдү. Өзү ойноп отура берчи, беттери бултуйган, сары бөлтөк деп эркелетип койчубуз. Ошодой эле өзү азыр жош эле. Жош бала, азыр токтоо, мүнөзү токтоо болуп чоңойду. Өспүрүм кезинде бала, кичинекей жаш кезинде эмне кылды билбей, баягы орусча айтканда переходной возрастта эмне кыларын билбей, каяка барам, эмне кылам, кандай деп өзүнө ишенбеген да мезгилдер болот. Ошол мезгилдерди өзүмдүн иним болгондуктан Данияр менен кеңешип, ошол мезгилдерди эске алып, мен Эрландан балким искусство тармагында, музыка тармагында жакшы окуп кетсе, анан кийин аны менен катар эле актерский да үйрөтө берсем, актер болуп киного да тартылса деген мындай бир ар тармактын баардыгын үйрөтүүгө аракет кылдым да. Анан ошондуктан бул бар үмүтүм сенде деген көркөм тасмада дагы бир эпизод ролду ойноп калды. Аябай жакшы ойноду да, мындай кайгырган жери бар, аябай жакшы. Анан мен минтип айттым Эрланга: Эрлан, сен келечекте аябай жакшы искусствонун адамы болосуң, кино актер да болушуң мүмкүн, ырчы да болушуң мүмкүн, бирок бир гана нерсени жазашың керек: окуу жана окуу, окууңду уланта бер, окуй бер. Анан консерваторияга тапшыргым келет деп өзү айтып калганда, консерваторияга тапшыр, тияка тапшыр, баарын көргүнүң деп, ошентип дайыма баягы эми Данияр иним ишенип атса, үй бүлөсү менен ишенип атса, Турусбекте болгон атасы бар, наставниги бар деп, анан ошонун баардыгын баягы жоопкерчиликтүү катары баягы моюнга алдым да өзүм. Кылымдардан кылым картып, кызыл суунун суусу агылып, бал татыган таттуу кымыздай, туулган жердин суусун сагындым. Ушул Эрланды чоң сахнага чыкса деп ушинтип эңсечүмүн да. Чоң сахнага чыкса, мен өзүм ошо чыккандай болуп, өзүмдү ошондой сезип деп кыялданчумун. Анан чоң сахнага деле чыгып атат. Эми биринчи конкурстары ошол болду. Баяндан жеңип келди, Баяндан биринчиликти алып келди конкурстун, ошо колледж боюнча. Ошол жеңиш ошол болду, мени аябай кубанткан. Андан кийин сахналарга чыгып жүрдү. Сахналарга чыкканда ошол өзүм чыккандай сүйүнүп, ошол баламдын ушундай ошол деңгээлине мен ошол эле сахнага чыкса эле болдуго дечимин. Анан кийин эле болбойт экен, эми аны дагы андан бийикти самой өйрөткенсиң дагы элечи. Ошол сүйүнгөнүм ошол болуп атат эми.
Ерлан балам, мен сага ийгилик каалайм. Конкурстан жеңишиңе дагы эле алгалай бер. Биздин ошол Бишкектин жеңүүчүсү, ошол Бишкектин намысын коргоп, алдыга ийгилик. Ерлан, эми сен көп сынактарга катышасың, көп сынактардан утасың. Дайыма эле Кудайым буйруса эми бул сынакта да сага ийгилик болсун. Биз сени колдойбуз, сени айланаңда бар колдогон адамдар көп, жакшы адамдардын баары сени колдошот. Алга ийгилик, Кудайым буйруса жеңиш биздики болот. Мен сага ишенем, эң негизгиси ден соолукта бол. Жана ошондой эле бул ишти сен баягы конкурс катары кабыл албай, муну өзүңдүн жоопкерчиликтүү ишиң катары кабыл алып, ошол иш катары даярданып, жоопкерчиликтүү катары кыргыз элинин жүзү болуп берем деп, Бишкек шаарынын жүзү болуп берем деп даярданып, жогорку деңгээлде болушуңа тилектешмин. Кудай колдосун. Ийгилик каалайм балам. Баарыңарга чоң рахмат айланайын. Жакшыны көрсөң жанаш дейт, жаманды көрсөң адаш дейт. Жалаң жакшылар жандап жүрөт сени балам. Ушулардын тарбия таалимин алсаң жаман болбойсуң. Өмүрүңөр узун болсун, баарыңар жакшылыкта ушундай өнөрүңөр өркүндөй берсин, талантыңар өсө берсин. Уулум, сага да чоң рахмат. Тарбиялаган балдарыңды. Эми оомийин деп коеюнбу? Оомийин, ишиңер оңолуп бактылуу болгула айланайын. Ак жолуңар ачылсын, оомийин. Өмүрүңөр узун болсун. Биринчиден ушундай деңгээлде конкурска катышып атканыма мен абдан кубанычтамын. Себеп дегенде ушул музыка телеканалына жана ошондой эле Маданият министрлигине терең ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Себеп дегенде ушундай деңгээлде конкурсту уюштуруп жатканына абдан кубанычтамын. Жана ошондой эле баардык катышуучуларга ийгилик каалап кетмекчимин.